Кыргызстанда 1 февралдан тартып патент менен салык төлөп иштөө тартиби өзгөрдү. Башкача айтканда, патент менен иштеп келгендер мындан ары салыктын башка түрүн тандашы керек. Ошол эле учурда үйдөн иштеп акча тапкандар патент алышы керек болот. Алдыда салык системасындагы өзгөрүүлөрдү эң жөнөкөй жол менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Шаарда көп да, көп адамдар түшүнбөйт экен. Көп адам байкыл эдинин налог өткөндөн бул отчет бериш керек. Бул соцстрах деген бар, анын аркасында аны төлөш керек деген түшүнбөгөндүктөн бүгүнкү күндө өкмөттүн токтомунун негизинде 1 февралдан ишке кирет деп турат. Бул биздин жаңы патент боюнча иштей турган ишкерлерибиздин мыйзамы. 2023 жылдын 1 февралынан тартып патенттин негизинде жүргүзүлгөн иштин 86 түрүнөн турган тизме 19га кыскартылып жатат. Алгач кыскартылып жаткандарга токтолсок, тейлөө кызматтары, үлпөт жана сулуулук салондору, караоке кызматтары, базарлардагы лото оюндары, эт жана канаттуулардын этинен шашлык, гриль даярдаган даяр тамактарды жасап саткандар, нан бышырып жасап саткандар, үн жазуу жана видео тартуу менен иштегендер, сүрөтчүлөр, анын ичинде сүрөттөрдү жана портреттерди сатуу менен иштегендер, музыканттар, тамада бийчилер жана жар-жарчылар мындан ары патент менен иштей алышпайт. Алар бизден жеке ишкер болуп каттоодон өтөт. Кадимкидей эле биздин бүгүнкү күндө айтып аткан электрондук ККМибизди алышат. Жеке ишкер катары алар каттоодон өтүп иштешет. Тамада алардын иши күнүндө жүрүп атат, бирок эсеби жок да, өздөрү да билбейт коюш. Ошон үчүн алар тамада деген бизден сөзсүз түрдө каттоодон өтүп, свидетельствосын алышып, жеке ишкерлигин жүргүзөт. Эми алар салык төлөөнүн башка түрүн тандашы керек. Салык кызматы булар бирдиктүү салык же жалпы салык режимине өткөрүлөрүн билдирди. Мыйзам боюнча бул категориядагылар ККМ аппараты менен иштешет. Аларда азыр бүгүнкү күндө телефон бар колундачы. Аппараттык кассовый аппарат алса, касса аппарат деп коет бизде. Бул белкинде стабильный бериле турган ККМди көтөрүп жүрбөйт да алар. Бүгүнкү күндө телефон менен кадимкидей өзүнүн кылган ишин көргөзсө болот. Себеби алар деле услуга көргөзүп атат да. Ошол эле учурда патент менен иштөөчүлөргө жаңы категориялар кошулду. Мында биринчилерден болуп үйдөн акча таап бизнес кылып жаткандар мындан ары патент менен салык төлөшөт. Алар кимдер? Биринчи топтогу майыптыгы бар адамдар тарабынан көрсөтүлүүчү дарылоочу укалоо кызматын көрсөткөндөр, үйдөн иштеген тигүүчүлөр, визажисттер, чач тараштар, маникюр жана педикюр боюнча адистер, үйүнүн короосуна жеке мончо кызматтарын ачып алгандар, ошондой эле үйүнүн короосуна унаа кызматын, атайын курулуш иштери, оңдоо боюнча кызмат көрсөткөндөр мындан ары патент менен иштешет. Бул жерде бизде азыр азайды, кайра көбөйгөн жаңы витте кошулган жери бар да. Сауна, баня, бул үй ичинде иштеткен банялар. Чоң баня эмес, үй ичинде гана иштеткен сауна, баня, стоматология, парикмахерлер мурун 2022 жылы ушу өкмөттүн токтому менен алар эдиний налог өткөн. 8 миллионго чейин булар бошотулган режимде иштешти 1 жыл бою. А быйылкы жылы алар патентке алууга муктаждандырылат. Автоунаа жуучу жайлар, жеке стоматология жана сауна кызматтары үчүн салык төлөө системасы өзгөрдү. Ош шаардык салык кызматынын башкармалыгынын инспектору өзгөрүүлөрдөн кийин төлөнүүчү салыктар көбөйүп кетпейт, тескерисинче ачык айкындуулук болот деп ишендирди. Салык көбөйбөйт. Ар бир бул өкмөттүн перечини чыгат атайын, биздин центральный аппарат князевдин приказы бар. 29 декабрь 2022 жыл, номер 483. Ошол перечинде каралган гана салык көргөзүлөт. Өкмөт дагы карап туруп бекитсе керек, ошондон гана ашышы мүмкүн эмес. Эгер түшүнбөгөндөр болсо, ушул биздин 15-кабинетке кайрылса, ал жерден отурубуз, мен баарын түшүндүрүп бергенге жардам беребиз. Жогоруда айтылган өзгөртүүлөр 2023 жылдын 1 февралынан тартып ишке кирет. Мындан улам салык төлөөчүлөр аталган кызматтын имаратына баш багып, патентин токтотуп, салыктын башка түрүн тандашы керек. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.